Улуттук Кызыл Ай коомунун миссиясы социалдык программаларды жүргүзүү аркылуу калктын аярлуу катмарларынын жашоолорун жакшыртуу жана жеңилдетүү болуп саналат. Аталган коомдун Ысык Көл облустук филиалында 12 кызматкер, 400гө жакын ыктыярчы бар. Биз эң байыркы өкмөттүк эмес кайрымдуулук ушундай фонддордун бирибиз. Анан биздин эң биринчи түзүлгөндө Кыргыз автономиялык республикасына 1926 жылда түзүлүп, андан кийин Кыргыз СССР болуп, андан кийин 15 республика биригип, Союз обществ Красного Креста, Краснопол месси болуп жүрүшкөндө 92 жылдан бери биз өзүбүз Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин биз улуттук Кызыл Ай коому болуп эсептелебиз. Бизде эң биринчиден ошо 92 жылы биздин президентибиз менен эң байыркы өкмөттүк эмес ушундай общество экенибизди, коом экенибизди тастыктап ошондой документтерибиз бар. Андан кийин 2005 жылы биздин законубуз боюнча, эмблемабыз боюнча закон чыккан. Ал закондо бизде билесиздер, мурун медициналык кызматкерлер жана аптекалар баары тең кызыл чырымды тагып алышып жүрүшкөндө, андан кийин биз закон чыккандан кийин ошо иштеп, азыр ошол белгилердин баарын алышты. Анткени биздин белги менен алдында иштегендердин баары тең, дары сатса дарысын бекер бериш керек, услуга көрсөтсө услугасын бекер бериш керек дегендей, ошону менен закон менен ал закон менен иштедик. Жана 2018 жылы биздин өзүбүздүн Кыргыз улуттук Кызыл Ай коомунун законун 18 жылы кол коюшкан. Улуттук Кызыл Ай коому саламаттыкты сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, мамлекеттик миграция кызматы сыяктуу мамлекеттик органдар менен да кызматташат. 100 жылдык тарыхы бар бул коом көптөгөн кайрымдуулук иштерди жүргүзүп келишет. Жасаган иштерибиз абдан көп. Бар көбүнчөсү кайрымдуулук иштер. Эгерде биз буга чейин жалаң эле баягы союз тарап жалаң гуманитардык жардам берсек, азыр болсо биз эң чоң 4 тараптуу чоң багыт менен иштейбиз. Бирөө өзгөчө кырдаал учурунда иш алып баруу, социалдык жардамды берүү, жана бизде биздин медицина саламаттык сактоо боюнча биз медицина мындай лечение же болбосо медициналык мекемелерди туурабайбыз, бирок биз ооруларды алдын алуу боюнча чоң иштерди алып жүрөбүз. Жана биздин эң чоң дагы бир блогубуз биздин бул өзүбүздүн потенциалыбызды жогорулатуу. Потенциалыбызды жогорулатуу биздин азыр айылдарда мына баштап уюмдар түзүп атабыз. Биздин айыл жергелеринде ар кайсы жерде өздөрүбүздүн ыктыярчыларыбыз бар. Анткени биздин иштеген кызматчылар абдан аз, бирок жумуштун көпчүлүгүн жалаң биз ыктыярчылар менен алып жүрөбүз. Улуттук Кызыл Ай коомунун Ысык Көл облустук филиалында кызмат көрсөтүү боюнча көптөгөн иштер колго алынган. Чет жерде иштеп жүргөн мигранттардын балдарын жана ар кандай себептер менен мектепке барбай жүргөн балдарга билим берүү үчүн да атайын теңдөө мектеби ачылып, бүгүнкү күндө бул мектепте 6 жаштан 14 жашка чейинки 22 бала билим алууда. Жолугу кандай? Апаңдын жолу кандай? Апаң жолу тагынатты? Кандай? Розой. Коз, Козбу апаңардын жолуктары? Теңдөө мектебине балдар эртең мененки саат 9-да келишип, 15:00-дө үйлөрүнө кетишет. Алар бул убакыт аралыгында атайын билим берүү министрлигинин окуу программасы боюнча билим алышып, түштөн кийин атайын сүрөт тартуу жана башка ийримдерге катышышат. 20 жылдын 100 болуп калды. Бияка балдарыбыз үй бүлөсүндө кандайдыр бир себептер менен окубай калган балдарыбыз окуйт. Мигранттын балдары окушат. Буларды атайын теңдөө деп айтып отургандай, теңдөө деп атайын буларды мектептерге теңдеп, мектептерге беребиз. Биздин мектептен 500дөй бала уже мектепти аяктап, биякты мектептерге, кадимки мектептерге барып калышты. Муктаж болгон аялдардын социалдык реабилитациялоо борборунда жумушсуз жүргөн кыз келиндерге тигүү, бычуу ыкмасын үйрөтүү боюнча да окуулар окутулат. Бул жерден кыз келиндер 1 ай окуп атайын сертификаттарга ээ болушат. Жумушу жок келиндерди, аялдарды биз ушу тигүү, бычуу ыкмасын үйрөтүп сертификат беребиз. Сертификат биз Министерство образования аркылуу алынган, разрешениябыз бар. Ана биздин сертификат менен кыз келиндерибиз миграцияга барат, кайсакка барат, баары тең
тиги ошол сертификаттар менен жумушка орношууга акысы бар. Андан кийин карылар клубу бар. Мынакей азыр 2000-жылдан бери бизге келип жүрүшкөн, азыр болсо бизге швейцариялык кызыл чырым жардам берип, биз ушундай жакшынакай мындай шарт түзүп бердик. Жылуу өздөрү ичинде мынакей бөлүнүп алышып, бирөө кол өнөрчүлүк менен алектенсе, бирөө болсо келип деген фольклорный группа түзүп алышты өздөрүнчө. Фольклорный группаны болсо азыр бизден шаардык иш-чараларга баарына чакыра башташты. Бул дагы алгылыктуу иштердин бири. Балдарды миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын биз азыр бул жакта окутуп атабыз. Теңдөө мектеп ачылган. Ага дагы биздин Министерство образования лицензиябызды берген. Ушундай иштерибиз көп. Учурда бул тикмечилик курсунда 2 группада бардыгы 18 айым окууда. Алар практикалык негизинде окуп тикмечиликти үйрөнүшүүдө. Мен өзүм магазин иштеп жүргөм, бирок анан жашым деле 64-тө. Анын үйдө бош болуп калдым. Иштеп жүргөн киши иштегиси келет экен да. Мен өзүм кол машина менен немелерди тигип жүрчүмүн. Үйдө кол машина, ручной машина, мурунку машина, ушу бут машинага аябай кызыкчумун да. Анан үйдө неберелер бар, аларды багып, алар садикке кеткенден кийин бош отуруп калдым. Анан биякта ушуну угуп алып, бекер үйрөтөт экен, Кызыл Крест деген ушундай жакшы неме бар экен дегенден мейли анда барып үйрөнөйүнчү, жакшы болсо үйрөнүп алайын деп анан келип ушу бут машинаны үйрөнүп атам. Келгеним 2 күн болду, 1 ай окутат экен. Анан жакшы буюрса кысыгып ушу бут машинаны тигип атам. Өзүм деле кол машина тикчүлөм. Анан буга кысыгып жакшы да баягы карасаң деле бирдеме иштеген келет экен. Абдан жакшы экен, бекер окутканы жакты. Анан мисалы башка жерге барсак азыр жалаң акча менен окулат. Биякта бекер баарын майда чүйдө чейин үйрөтөт экен өзү. Үйрөтүп анан 1 айдан уже баарын бизге чейинки окугандардан байкадык, баарын билип уже алар бизге үйрөтүп калышты да. Анан бул бизге абдан керек. Азыр швея өнүгүп атат. Күндөн күнгө ошон үчүн окуп алалы деп чечтик. Улуттук Кызыл Ай коомунун Ысык Көл облустук филиалында тикмечилик курсу 18 жылдан бери иштейт. Ошол жылдан бери көптөгөн кыз келиндер окуп, көпчүлүгү жумуш орундары менен камсыз болушкан. Бул жерде тикмечиликти үйрөнүп алуу үчүн бардык шарттары да түзүлгөн. Тигүү курсу иштеп атканына 18 жыл болду. 18 жылдын азыркы акыркы 3 жылы бул италиялык Кызыл Ай коому бизди камсыздап жатат. Кыз келиндерди бекер окутабыз. Түшкө чейин, анан түштөн кийинки 2 группа менен 10 адамдан окутушубуз керек. Анан азыр 18 кыз келин окуп атат. Бул жерде аз камсыз болгон, жумушу жок кыз келиндер келип окушат. Курсубуз 1 айлык курс. Ошол 1 айлык курста бычканды, анан тиккенди үйрөнүп алышат. Эң биринчи эле юбка тиккенди, ана кайра бычып тиккенди үйрөнүшөт. Ошондой эле шымды бычып, ана кайра тиккенди, андан кийин көйнөктү бычып, кайраны тиккенди үйрөнүшөт. Эшке чыкса элдин көркү, үйгө кирсе төрдүн көркү болгон кадырман каарыларыбыз үчүн да аталган коомдун филиалында кадырман каарылар борбору да ачылган. Бул жерге облустун бардык район шаарларынан ата-апалар келип, өздөрүнүн фольклордук ансамблин да түзүп алышкан. Алар ар кандай майрамдарда өздөрүнүн концерттик программаларын тартуулап жүрүшөт. Айбат күч кайрат жеми бар, карылып деген сапарда, акылын айткан жаштарга, калкым деп соккон жүрөгү, карылар дале катарда. Кызыл Ай коомуна 2000 жылдан баштап келгенбиз, элдик хор болуп келип баштаганбызда анда 40 канча киши составыбызда бар болчу да. Биздин хордо хор ветеранов войны и труда тружеников тыла деп башталган. Ал 35 жыл болду. Анын ичинен биз анан фольклор деп бөлүнгөнбүз. 2001 жылы бөлүнүп ушул Кызыл Ай коомуна келип карылар деле карылар уюму борбору болуп ачылды. Анан биз бул жакта ушул фольклор, элдик фольклор деп бөлүндүк. Бөлүнгөндө 2-3 эле киши баштады ушуну.
анан мындай кылалы, кыргызча формага да өтөлү деп, кыргызча ырлардан илгерки биздин жаш кезибизде ырдап жүргөн ырлардан баштап, анан ушинтип эки жакка чыгып баштадык. Талды сууга бардык, Түпкө бардык, Чолпон Атага бардык, Ысык көл өрөөнүн канча жолу айланып чыктык. Биздин жанагы 9-майга карата, 23 февралга карата эрдик сабактарын өткөрүп, бизде музей бар эле. Ошон элдин баарын чакырып, труженики тыла, инвалиды войны, анан концлагерь, анан Ленинградский блокадаларын баарын чакырып, ошондой сабак өтчүбүз. Анан андан баштап анан биздин ушул фольклор группасынан ушул Жыпаргүл карылардын борборун ачты. Анан ушундай ишмердүүлүк менен эме кылабыз. Биздин фельдсование, вышивание, вязание ушунун баарын жасайбыз. Борборго күн сайын келип турган энелер колонөрчүлүк менен да алектенишет. Аларга керектүү буюмдарды Улуттук Кызыл Ай коому даярдап берет. Материалдарды Кызыл Ай коому алып берет. Моуреки, сары жүн, кызыл жүн, момунун баарын, бул кийиздердин баарын, сонун натуральный кийиздердин баарын Кызыл Ай коому алып берет. Анан биз отуруп алып, анан илгерки Моурекиндей Айна, Нурзат деген дагы көп постоянно келебиз. Биякта да кыздар бар, жанагы Бегимай деген кыздар бар. Анан ошолун баары ушул өзүбүздүн офиске келип алып, анан ушунун баарын жасайбыз, мунун баарын чийип берет. Ошо боюнча анан ушунун баары мынакей Моурекинтип, анан ушуну жасап Швейцарияга кетти ушул иштерибизчи. Аябай жакты. Муну деген момундай рамага салабыз. Акыркы жылдары автоунаалар көбөйүп, ар кандай жол кырсыктары катталып келгендиктен көпчүлүк жарандар тез жардам келгиче жабыркаган жаранга биринчи жардам көрсөтүүнү билбегендиктен адам өмүрү кыйылып калган учурлар да болот. Ошондуктан Улуттук Кызыл Ай коомунун облустагы филиалында алгачкы жардам көрсөтүү боюнча да окуулар уюштурулган. Медициналык кызматкер келгенге чейинки биринчи жардамды окутуу азыр бизде абдан актуалдуу болуп атат. Эмне үчүн? Биринчиден транспорт көбөйдү, экинчиден жана ар кандай жол кырсыктары көбөйүп атат. Элементардуу ыкмаларды билбеген үчүн адамдар набыт болуп калып атышат. Ошон үчүн мен ойлойм, биякта деген бардык эле жашоочуларга жалгыз гана жана организация же болбосо бир мекемелер келип окутуш керек эмес. Бул жерге бардык жашоочулар дүндөйт элем. Келгиле, бизге келип, ошо ыкманы үйрөнүп алгыла. Анткени өзүнүн жанындагы эле ошол эненин баласы мисалы үчүн какап калса, кандай ыкма менен баланы аман сактап калса болот. Же болбосо балдар обморок жыгылып калса, мына эстен таанып калат. Ошону кантип сактап калыш керек. Анткени медициналык кызматкерлер келгенге чейинки убакытты биз уттуруп атабыз. Анан ошондон биз жакын адамдарыбызды жоготуп алып атабыз. Бул дагы биздин чоң направлениябыздын бири. Биз деген азыр коммерческий услуга көрсөтөбүз Кумтөрдүн кызматкерлерине, туристический гидтерге, турфирмалар азыр көп уже адамдар суранып атат, спортсмендер суранып атышат, мына келип бизден. Анткени баарына эле сертификат керек, баары тең ыкманы билгиси келет. Ал эми сертификат болсо биз 1 жылда 1, 2 жылда 1 өзгөртүп турабыз. Анткени билесиңер, Всемирная организация здравоохранения боюнча стандарттар бат-баттан өзгөрүп турат. Мурун 2000 жылкы стандарт кандай эле, 2005 жылкы стандарт кандай эле, азыркы стандарт баары тең өзгөрүп атат. Ошон үчүн үндөйм, баары тең келип окуп үйрөнгөнгө. Улуттук Кызыл Ай коомунун Ысык көл облустук филиалында кызматкерлердин саны аз болсо да ыктыярчылар менен биргеликте бир катар кайрымдуулук иштерди жасап келишет. Коомчулук жана калктын аярлуу катмарларынын жашоолорун жакшыртуу жана жеңилдетүүгө салым кошуп иш жүргүзүп жаткан аталган коомго 3 жылдан кийин 100 жыл толот.